Бул күнү Манас эл аралык аба майданында мартабалуу мейманды тосуп алуу даярдыктары шомдуктуудай жүрдү. Калп айтканда болобу, кепка кийген министр Алтынбек Максутов аптаптуу күнгө карабай жүгүрүп иштеп жүрдү. Бир тайганда алсаңыз болобу? Министр менен кошо маданият кызматкерлеринин да тынымы жок. Улуттук кийимдерди кийген бийкечтер, зоот кийинген баатырлар, тайган жетелеген сал буруунчулар бака-шака түшүп жүрүштү. Бул жакта болсо тарыхта калчу сүрөт тартуу даярдыгы көрүлүп жатат. Отлично, улыбаемся теперь. Зубы. Аба майдандын имаратында болсо дал ушундай көрүнүш. Улуттук аспаптарды күйгө келтирген, кайра-кайра кайталоо менен маданият кызматкерлери бара. Бул күнү Бишкектин көчөлөрү эң бай араб өлкөсүнөн келчү коноктун ысымы жазылган көрнөктөргө толду. Бардыгы даяр, күткөн күн келди. Мартабалуу меймандын учагы Манас аэропортуна конду. Бишкек шаары Манас 2 эл аралык аба майданы дал ушундай гигант учакты тосуп алды. Биринчи жолу сапарлардын эң даражалуусу болгон мамлекеттик сапар менен Катар Республикасынын эмири Шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани Бишкекке мамлекеттик сапар менен келип отурат. Аны өлкө башчысы президент Садыр Жапаров өзү тосуп алып, азыр болсо кызыл килемден басып өтүшүүдө. Караңызчы бул шаңды, каз катар тизилген боз үйлөр, ага көрп берип тал чыбыктай ийилген кыргыз кыздары. Аль-Тани мырзанын келишине бүркүт да шаңшып, кош келиңиз деп белги бергендей. Ал мустактан берки кыргыз улутуна таандык баалуулуктарды президент Садыр Жапаров Катар эмирине имаратка киргенче өзү тааныштырды. Катар эмиринин Кыргызстанга биринчи мамлекеттик сапары үчүн делип, аба майданын имаратынын ичине чейин кызыл килем төшөлгөнүн айтпасак болбойт. Бул жакта Шейх Тамим бин Хамад Аль-Таниге кыргыздын салттуу музыкасы жаңырды. Ошентип Катар делегациясы кортежге отуруп, Бишкекти көздөй бет алды. Бул учурда президент Садыр Жапаров Катар эмиринин таң калтыра турган дагы бир тапшырманы берди. Эми Кыргызстан менен Катар мамлекети үчүн маанилүү күндөн уланталы. 6 июнь Кыргыз гидрометтин маалыматында бул күнү күндүн аптабы 39 градуска чейин жетти. Күндүн чайтай ачылып дароо осуп кетиши балким Катар эмиринин өз өлкөсүндөгү аптапты ала келген көрүнөт. Адаттагыдай аскер кызматкерлери өз ордунда протокол кызматы эки лидердин баскан кадамына чейин тактап жатышат. Жада калса имараттын алдындагы гүлдүн да өз орду бар. Нет. Еще. Ошентип бардыгы протоколдугудай даяр. Эми президенттердин келиши гана күтүлүп жатат.
Бұл уақытта Қаныбек Туманбаевтың костюмын протокол қызматкерлері бір түздеп қойды. Қонақтың алдында бардығы жалтырап тұрғаны оңда, чынбы? Ошентип Садыр Джапаров Катардың эмири Шейх Тамим бин Хамад Аль-Танине тосып алды. Эки лидер сүйлөшүү үчүн жыйындар залына бет алышты. Бул жолугушуу ары тарыхый, ары эки мамлекеттин соода экономикалык алакасын чыңдоого өбөлгө болгону талашсыз. Эң ириде Кыргыз-Катар бир туугандык мамилелеринин жаңы барагын ачты. Үстүбүздөгү жылы биздин өлкөлөрдүн ортосундагы дипломатиялык мамилелердин орногондугуна 25 жыл толуп отурат. Биз юбилейлик датаны биздин кадырлуу катарлык өнөктөштөр менен мазмундуу жана салтанаттуу белгилеп жатканыбыз бизди абдан кубандырат. Аталган 25 жыл аралыгында Кыргыз Республикасы менен Катар мамлекетинин ортосундагы саясий кызматташтык активдүү жүргүзүлүп, ар кандай деңгээлдеги өз ара сапарлар жана бир катар маанилүү иш чаралар өткөрүлдү. Мындан тышкары биз Бириккен Улуттар уюму, Ислам кызматташтык уюму сыяктуу эл аралык уюмдардын алкагында жемиштүү кызматташып, шайлоо органдарына өз ара колдоо көрсөтүп келүүдөбүз. Эки тараптуу өкмөттүк деңгээлдеги жолугушууларды өткөрөбүз деген ойдомун. Ошондо эки элге тең өз мөмөсүн бере турган, жемишин бере турган кызматташтык болот. Ошондой эле тиешелүү органдардан ушул тармактарга көзөмөл жүргүзүүнү үмүт кыламын. Эки өлкөнүн ортосунда кызматташтык өтө чоң бийик деңгээлге көтөрүлүш керек деп эсептеймин. Катар мамлекети Перс булуңундагы кичинекей аймакта жайгашып, 3 миллион калкы бар болгону менен глобалдык саясатта салмактуу орду бар. Экономикасы алдыңкы орунда турган өлкө катары белгилүү. Бул өлкөнүн Кыргызстан менен алака катышын жандандырып жатканы чоң мааниге ээ. 2 жылдан бери биздин деген саясатыбыз абдан мындай жогорку темп менен кетти да. Ошондуктан булар да аябай карап атышат да. Араб өлкөлөрү бири-бирин деген карашып, бир өлкө барса, экинчилери да ошол анын артынан да жөнөшөт да. Анан бул киши деген өзү биринчи жолу бизге тарыхында келип аткан бул чын эле чоң бизге деген мындай өзүнчө эле бир эме болуп атат да, мындай событие мындайчы. Ошондуктан бул жагынан да карап көрсөк, азыр деген ушул араб өлкөлөрү бизге деген ушундай көз карашын деген бул биздин деген жүргүзүлүп аткан биздин жетекчиликтин деген тышкы саясатынын белгиси болот да. Дүйнө жүзү боюнча газ жана мунайдын мекени саналган Катар мамлекетинин эмири эгемендүү Кыргызстандын тарыхында алгачкы ирет келип жатышы чоң олжо десек жаңылбайбыз. Бул мамлекет Алатоо менен бир катар тармактарда кызматташууга ынтызар, алардын бири айыл чарба тармагында. Биз могу 3 расмий документке кол коюшкандын өзү ошол Кыргызстандын айыл чарба продукциясын Катарга экспорттоону жогорулатуу. Бул жерде мисалы үчүн негизинен биздин жашылча жемиштер, сүт продукциясы, эт продукциясы дээрлик Кыргызстандын айыл чарбасында өндүрүлүп аткан негизги продуктылар ошо экспорттолот. Потенциал абдан чоң. Айыл чарба тармагынан сырткары дагы 10 документке кол коюлду. Алар аскердик, бажы, саламаттыкты сактоо, маданий жана спорт тармагында жетишилди. Багы Борбордук Азия формат булар үчүн да кызык болуп атат. Багы Перс буюму менен Борбордук Азия мындай кызматташып иштейли деп былтыр министрлер жолугуп сүйлөшкөнбүз. Эми бир убакта келечекте бул жогорку деңгээлде да жолугушуу болот. Ошондуктан булар байкап анан баягы мусулман мамлекет болгондон кийин булар мындай байланышты тездетип, анан жакындашып, анан момундай чоң дүйнөлүк саясатта мындай бирге бололу деген ойлор бар да. Бул арада мартабалуу мейман Аль-Тани мырзаны аларча жаратылыш паркы кучак жайып күтүүдө. Ал үчүн укмуштуудай даярдык көргөн. Жогорку даражалуу конок үчүн аларча этно паркынын таман ташы да жалтырата шыпырылып жатат. Ары жакта болсо Катар мамлекетинин оператору биздин жаратылышка суктанып жаткандай. Береги жакта мындай тарыхый күндү эстеликке калтыргысы келген катарлыктар бир чырк этип алышты. Албетте мындай иш-чаранын көркүн төкмө акындар ачаары белгилүү.
мамилеге 25 жыл болуп атат. Моундай Тоқ ойнындағы иш-чарада қырғыз жыттанган ырлар жаңырат. Ал үчүн эмгеги элге сиңген ырчылар чогулган. Дайыма сопсонун жап-жаш көрүнөсүз. Бүгүнкү мындай ушул иш-чарада кайсыл чыгарманы аткарасыз? 40 жылдан бери протоколду иштеп жүрсөк дагы биз дайым толкунданабыз. Өзгөчө бүгүн Катардын эмири келип аткандан кийин ойлойбуз, жерибизге дагы кут келип атат. Ала тоонун төрүнө береке келип жатат деп сүйүнүп жатабыз. Чоң рахмат бар болуңуз. Кыргыз элинин көнөрбөс мурастары, кол өнөрчүлүгү, каада салты бул ирет жаратылыш койнунда. Алым сабак айтылып, айтышкер төкмө акындар эки элдин ынтымагынан кеп салып, мартабалуу конокту тосуп алышты. О, ажарындай дейиштин, ала тоо кыргыз жерим бар. Ошо Катардан куш келдиңиз, аман болуңуз дегим бар. Бүгүн достуктун туусун карбаган, ошо дооматсыз садыр жерим бар. Өзгөчө мартабалуу коноктун көңүлүн кыргыз аялдарынын элечеги бурду окшойт. Биз мондай кылып баланы бешикке бөлөгөндө дагы ата-энелер ушундан алып, эгерде жаңы төрөлгөндө ушу менен тосуп алып, анан акыркы сапарга узартарда да чейин кепилдеп туруп ушу менен узатышат да. Ушундай кооздукта Катар эмири Альтани мырзага президенттин сый тамагы уюштурулуп, концерттик программа менен коштолуп, салбуруучулар оюн көргөзүштү. Мына ошентип ардактуу коноктун мамлекеттик сапары да карды. Альтани мырзаны президент Садыр Жапаров баштаган кыргыз делегациясы Манас аба майданына узатып барышты. Катар эмиринин Кыргызстанга жогорку сапары жемиштүү өткөнүн мына ушундай маанайдан байкасаңыз болот. Катардын эмиринин учагы Казакстанды көздөй бет алды. Себеби ал жакта дүйнө жүзүнүн 70 чакты мамлекеттеринин ишмерлери, айрымдарынын президенттери жана эл аралык абройлуу уюмдардын өкүлдөрү чогулушту. Дал ушул иш-чарага катышууга президент Садыр Жапаров да чакырылган. Эл аралык Астана форумунда президент Садыр Жапаров дүйнө жүзү боюнча олуттуу делген 4 маселени көтөрдү. Алар климаттын өзгөрүшү, суу ресурстарын натыйжалуу пайдалануу, энергетика жана экономика болду. Уважаемые участники форума, дамы и господа, Кыргызстан осознает важность глобальных вызовов и готов внести свой вклад в их решение. Мы признаем, что эти вызовы требуют сотрудничества и координации усилий со стороны всех государств и международного сообщества. Принимая во внимание необходимость преодоления вышеуказанных вызовов, реализация климатических и энергетических проектов потребует больших инвестиций и финансирования. Мы ожидаем активное вовлечение наших партнеров, финансовых институтов в проекты в нашем регионе, направленный на переход стран к зеленой, устойчивой, климатической и экологически чистой, нейтральной экономике. Благодарю за внимание. Mr. President. Sir, you can hear me. Before you sit down, can I just ask you, you talked there about... Господин президент, вы в своем выступлении затронули важность региональной интеграции. Можете рассказать о преимуществах кооперации стран Центральной Азии для получения экономических и экологических дивидендов всего региона? What needs to actually happen to make it work? Уважаемый господин Ричард Квест, спасибо. Вы правильно заметили, что в своем выступлении я отметил важность региональной кооперации. Наш регион отличается значительным разнообразием как возможностей, так и вызовов. Бул аптада президент Садыр Жапаров эл аралык абройлуу уюмдардын башчыларын кабыл алды. Анын бири ЮНЕСКОнун башкы директору Одре Азуле.
башы сөз сүйлөп жатканын Одри айым кунт коюп угуш үчүн кулагындагы иймектик шак эле алып салды. Президент Садыр Жапаров Одри Азуле менен климаттын өзгөрүшү, тарыхый мурастарды сактоо жана жайылтуу максатындагы алаканы талкууга алышты. Биз үчүн мөңгүлөрдүн жана климаттын өзгөрүүсүнүн ишенимдүү узак мөөнөттүү анализин түзүү маанилүү. Анын негизинде Кыргызстандын мөңгүлөрүн сактоо боюнча тийиштүү прогноздорду түзүүгө жана маанилүү чечимдерди кабыл алууга болот. Мөңгүлөрдүн эрүү жана суу ресурстарын үнөмдүү пайдалануу маселелери дагы ЮНЕСКОнун мандатына кирерин эске алуу менен биздин тоолуу өлкөбүз үчүн бул маанилүү маселелерде сиздин колдооңузга ишенебиз. Жолугушууда Одри Азуле манасчы Сагынбай Орозбаковдун вариантындагы Манас эпосунун кол жазмасын материалдык эмес мурастар тизмесине киргизүү тууралуу сертификатты президент Садыр Жапаровго тапшырды. Дүйнөдөгү абройлуу уюмдардын бири бул Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму. Анын башкы катчысы Хельга Мария Шмидт дагы президент менен жолугушту. Урматтуу башкы катчайым, Кыргызстанга биринчи иш сапарыңыз менен кош келдиңиз. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан ЭКК менен чегара, коопсуздукту чыңдоо, укук коргоо органдарын реформалоону күчөтүү жана бекемдөө жаатында алаканы арттыруу зарыл деп эсептейт. ЭККнун региондогу, биздин региондогу эң ийгиликтүү долбоорлордун бири болуп Бишкектеги ЭККнун академиясы саналат. Биз анын билим берүү программаларынын андан ары өнүгүшүн жана кеңейтилишин, ошондой эле академиянын илимий изилдөө потенциалынын бекемделишин колдойбуз. Академиянын келечекте бакалавриат жана докторант программаларын киргизүү демилгесин кубаттайбыз. Кыргыз сомуна быйыл 30 жыл толду. Постсоветтик мамлекеттердин ичинен биринчилерден болуп, эгемен Кыргызстан өз валютасын киргизгени ушул күнгө чейин туруктуулугун сактап келет. Урматтуу президент, сиздин сөзүңүздө белгиленгендей, кыргыз акчасы күмүш өлкөнүн ичиндеги эң туруктуу валюта. Жана бир гана валюта эмес, Кыргыздын тарыхы, маданиятын, жүзүн тааныта турган визиттик карточкасы болуп эсептелинет. Көңүл бурганыңыз үчүн рахмат. Эсиңиздерде болсо, бери келип коңуз, алгачкы кыргыз акчасы, купюрасы чыгарда биринчи мынакей 1 тыйын, андан кийин 10 тыйын, 50 тыйын, анан мына 1 сом, бул 5 сом, 10 сомдуктар бардыгыбыздын эле эсибизде калса керек. Айта кетчү нерсе, ошол убакта кийинде эле кыргыз сомунун дизайны баягы эл аралык деңгээлде дагы эң мыкты дизайн болуп табылганы массалык маалымат каражаттарында деле айтылып жүрөт. Мынакей азыр соңку үлгүлөрү кийинчерээк мына 1000 сомдук чыкты, 5000 сомдук чыкты. Булардын бардыгы ошол Кыргызстандын 30 жылдык тарыхында чыгарылган кыргыз сому. Эми Кыргызстан өзүнүн улуттук валютасынын банкнотторун өлкө ичинде басып чыгара баштайт. Бул кадам эңириде казынаны үнөмдөөгө өлгө болору бышык. Бардык кыйынчылыктарды жеңип чыгарыбызга ишенип, келечекке жаркын үмүт менен карайлы. Мына ушундай өнүктүрүү программаларыбыз менен бирге биз жакынкы келечекте кыргыз валютасын өзүбүздөн чыгарганга жетишүүнү камсыз кылаарыбызга толук ишендирип кете алабыз. Бул иштин үстүндө азыр ушул тапта иш жүргүзүлүп жатат. Техникаларын сатып алдык. Биз бул ишти сөзсүз ишке ашырабыз. Ооба, Кыргызстандын алгачкы улуттук валюталарын кабыл алуу ошол кезде бир топ машакаттарды жараткан. Муну ошол кездеги процесстерге аралашкан коомдук ишмерлер баса белгиледи. Ошол мезгилдеги легенарлуу парламенттин чечими абдан туура болгон экен, өзүнүн убагында болгон экен, мезгилге жооп берген тарыхый чечим болгон экендигине бүгүн көзүбүз жетип отурат. Ишемби күндүн кечи Борбордун тургундарын үрүн кызыткан футбол ишкыбоздорун чогултту. Соңку жылдары бул оюндун сүйүүчүлөрүнүн саны арбып, кыргыз футболчулары дагы эл аралык деңгээлде аста секин кадыр баркы бийиктеп жатат. Бул беттеште кыргыз футбол курама командасы Оганстандын улуттук курама командасын Дөлөн Өмүрзаков атындагы Борбордук стадиондо кабыл алды. Акшумкарларды сүрөөнгө алып, президент Садыр Жапаров өзү көрөрман катары катышты.
Акшумкарлардын бул ирет оюн тактикасы өзгөчө. Себеби жаңы маштыруучунун келиши, анан да өлкө башчынын өзү карап турганы аларга дем күч берди десек жаңылышпайбыз. Гол! Акшумкарлардын пайдасына эсеп саны жаңыланды. Оюнда Акшумкарлар мыктылыгын көрсөтүп, Оган футболчуларынын айласын алты кетирди. Бул учурда Афганистандын курама командасынын машыктыруучусунун аргасы кеткенин караңыз. Жалпылап айтсак, утуш биз тарапта, көңүл да ток, элдин маанайы да мыкты. Президент Садыр Жапаровдун апта жумалыгы мына ушундай ийгиликтер менен жыйынтыкталды.